Рахмат, саламатсыздарбы? Алмаз Акынжанович, убагында Ош шаарынын Актилек кичи районунда парк боюнча айттым эле. Ошол парк боюнча иш баштайбыз жакын арада деп кат түрүндө маалымат беришти эле, бирок кечеги күндөрү барганда ал жерде кыймыл эмес да, ал жерде бир да иш чара жүрө элек да, токтоп турат. Ушул боюнча качан башталат, маалымат берип коюшунчу сурайынчы. Экинчи, Каракулжа районунда Кара Куз Түшүнүк автожолдорунда көпүрө боюнча да маселе болду эле. Ал боюнча да жакын арада иш чаралар башталат деди эле. Ал жерде дагы иш башталбай токтоп турат. Үчүнчү, ошо Каракулжа район кеңеш айыл өкмөтүнүн кеңеш айылында бала бакча жок. Ошо бала бакча боюнча дагы бир эске алып коюшса. Себеби ал жерде бүгүнкү күндө баягы арендага алып жеке үйлөрдү ошол жерде бала бакча кылып иштетип жүрүшөт. Кара Суу районунун Ләңгәр айылында Абдыразак көчөсүнүн 200-500 метрдей бир коркунучтуу жолу бар. Кышында ал жерде автоунаасы жүрө албайт. Ошол жерден да кайрылуулар көп түштү. Ошол жерге асфальт төшөп берүү боюнча бир эске алып койсоңуз. Чоң рахмат.